Салам достор жана математика сүйүүчүлөрү, бүгүн биз болсо тригонометрияның 5-чи сабагын өтөбүз. Бардык темалар түшүнүктүү болуп келатат деп ойлойм. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Мурунку сабакта биз пи бөлүнгөн 4 чекитин x жана y координаталар системасында кандай болуп жайгашаарын түшүнгөнбүз. Бүгүн биз болсо пи бөлүнгөн 6 чекитин изилдейбиз. Пи бөлүнгөн 6 чекити кайсы жерде жайгашты эле? Албетте, бул жерде жайгашкан, бул жерде. Түшүнүктүү. Бул жер пи бөлүнгөн 6 чекити. Чекит деп айтууга болбойт, аралыгы, ушул бүткөн чекити деп айтсак болот. Демек, пи бөлүнгөн 6 бүткөн чекити, анан кийин албетте бул жер 0, бул жер 1, бул жер -1, бул жер -1, бул жер 1 болот аралыктары. Ал эми пи бөлүнгөн 6 чейин дагы 1 болот. Ал эми пи бөлүнгөн 6дан x'ти көздөй чуркатсак, ушул аралыкка чейин канча болот? Ушул аралыкка чейин канча болот деген суроого жооп берели. Албетте жана y-ка жүргүзсөк канча болот? Y-ка мынакей бул аралык. Эгерде биз бул жерди тапсак, бул жакта да тапкан болобуз, Кеттик анда. Өзү пи бөлүнгөн 6 канча градус эле достор? Албетте 30 градус болчу. Муну биз мурунку сабактарда далилдегенбиз. Ал эми бул жер тик түшөт. Тик түшкөнү бул перпендикуляр 90 градуска барабар. Анда бул жер канча градус болуш керек? Албетте 60 градус болуш керек, 60 градус болуш керек. Демек, 90го кошсок 60'ты 150 болот, 150'ге 30'ту кошсок 180 градус болот. Демек, 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар болуш керек деген бир тик бурчтуу үч бурчтуктун эрежеси бар. Мынакей бул тик бурчтуу үч бурчтук 90 градус, 60 градус, анан 30 градус. Албетте, гипотенузабыз биздики 1ге барабар болот. Бул жагыбыз билбейбиз, бул жагыбызды дагы билбейбиз. Бирок, достор, эгерде ким үч бурчтуктарды жакшы билсе, ал жакшы өздөштүргөн болсо, бул жактан катеттерин таба алат. Бир катетин таба алышы мүмкүн. Үч бурчтуктарды ким жакшы түшүнбөсө, анда бул жакта сабакта келип түшүнүп алса болот. Демек, бул 30 градустун карама-каршысына жаткан жак катет деп айтсак болот, гипотенузанын жарымына барабар деген бир эреже бар. Демек, бул жер 1/2 болот. Башкача айтканда, 30 градустун карама-каршысына жаткан жак гипотенузанын жарымына барабар. 1'ди бөлүп саласың 2'ге. Ошондо бизде бул жак x белгисиз болуп калды. Пифагордун теоремасы негизинде 1'дин квадраты барабар болуш керек x'тин квадраты плюс 1 бөлүнгөн 2'нин квадратына, мынакей. Анан кийин 1'дин квадраты 1'ге эле барабар болот, x'тин квадраты калат, плюс бул квадрат буга да тандык, буга да тандык, 1 бөлүнгөн 4 болот. Мен буга токтолбойм, эгерде ким даражаларды жакшы билбесе, анда бул жакта сабактан көрүп алсаңар болот. Кеттик, андан кийин теңдеме чыгарганда эле достор, бизге x керек, x кала берсин дагы, бул минус белгиси менен бул жака өтө берсин. Теңдемелерди чыгарганды билсек керек, албетте. 1 минус 1 бөлүнгөн 4 барабар x'тин квадраты. X'тин квадраты. Демек, биз муну 1 бөлү 1 деп алып алсак болот. 1 бөлү 1 деп алып алсак болот. Анан кийин бул жака 4'тү коюп, бул жака да 4'тү коюп салсак болот. Анткени бул 1 дегенди түшүндүрөт, Демек, бул жак болсо эмне болду? 4'төн 4 минус 4'төн 1 барабар x'тин квадраты. Асты, бөлчөктүн асты башкача айтканда бөлүмү окшош болгондуктан окшош 4 кылып эле жаза алабыз. 4'төн 1'ди алсак 3 калат. Демек, x квадрат бул 3 бөлү 4кө барабар экен x квадрат. Бизге x керек. Ошондуктан коркпой эле эки жакты тең тамырга киргизип салабыз. Бул жактан тамыр менен квадрат кыскарат дагы, x калат. X барабар болот экен, x барабар болду. Тамыр асты 3 бөлүнгөн тамыр асты 4кө туурабы? Тамыр асты 4кө экөөнү ушинтип жазып алсак болот, бөлүп өзүнчө кылып. Тамыр асты 4'төн албетте 2 чыгат, үстүндө тамыр асты 3 калат. Демек, бул x деген тамыр асты 3 бөлүнгөн 2'ге барабар экен.
Demek bul aralık tam arası 3 bölüngen 2 mınaki bul aralıkka barabар eкен. X көздөй түшсөк biz не болот экен? Там арасы 3 бөлінген 2 деген жиынтыққа келет екенбіз. Ал эми бул жагы белгилүү болчу, мынакей бул жери 1 бөлінген 2 башкача айтсам 0,5 жарым деген түшүндүрөт а. Мына бул жер дагы 1 бөлінген 2 дегенге барабар болуш керек. Эгерде биз албетте пи бөлінген 6-ны каякты көздөй жүгүртсөк, y-ті көздөй жүгүртсөк. Түшүнүктүүбү достор? Албетте бул жакта дагы кандай сан бар? Минус пи бөлінген 6, мына бул жерде. Минус пи бөлінген 6. Негизи бул чекитте достор, мындайдан айланып келсек, башка маани туруп калышы мүмкүн. Мындайдан айланып келсек, башка маани туруп калышы мүмкүн. Буларды дагы жакшы билебиз. Так, биринчи пи бөлінген 6, экинчи пи бөлінген 6, үчүнчү пи бөлінген 6, төртүнчү пи бөлінген 6, бешинчи пи бөлінген 6. Бешинчи пи бөлінген 6, алтынчы пи бөлінген 6. Бул жер дагы кайсы жетинчи пи бөлінген 6. Мынакей жетинчи пи бөлінген 6 деп да жазсак болот, же болбосо минус биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп жазсак болот. Минус бешинчи пи бөлінген 6. Барабар болбойт экөө бири-биринен, бирок бир чекитте жайгашат, түшүнүктүү. Эми карайлы. Минус эмес, 5 пи бөлінген 6-ны биз y-ка жөнөтсөк 0,5 алабыз, башкача айтканда 1-дин жарымын алабыз. Ал эми x-ка жөнөтсөк, ушул эле белги, ушул эле сан, бирок несин минус менен. Эми бул жакта 7 пи бөлүнгөн 6-ны x-ка жөнөтсөк, ушул эле болот. Ал эми y-ка жөнөтсөк, албетте 1-дин жарымы. 1 бөлүнгөн 2, бирок минус белгиси менен. Негизи достор, эгердечи бардык нерсе туура так болсо, айланабыз жакшы сызылса, бардык нерселер чакмакта жүргүзүлсө, могул 1 да могул жагы так гана ушул жарымы могул жер болгон, ушул жерде келиши керек да. Бирок менде баары так болбогондуктан ушундай ар кандай болуп калды. Бирок силер эң негизгиси маанисин түшүнүшүңөр керек. Минус пи бөлүнгөн 6-ны y-ка жөнөтсөк, минус 2-ден 1 алабыз, x-ка жөнөтсөк 3 бөлү 2 алабыз деген жыйынтыкка келебиз достор. Түшүнүктүүбү? Эми ушул эле метод менен достор биз пи бөлүнгөн 3-тү таба алсак болот. Анткени бул пи бөлүнгөн 3 дегенче кайсы чекит эле? Бул жака өзүнчө чейле айлананы. Бул жер биринчи пи бөлүнгөн 3, экинчи, бул экинчи пи бөлүнгөн 3, бул үчүнчү пи бөлүнгөн 3. Демек бул жер экен, болжолдуу түрдө бул жер болушу мүмкүн. Анда ушул жерди белгилейин. Бирок бул жер биринчи пи бөлүнгөн 6, экинчи пи бөлүнгөн 6 да турабы? Экинчи пи бөлүнгөн 6, экинчи пи бөлүнгөн 6. Бирок үстүндөгү 2, астында 2 бөлүп салсак, пи бөлүнгөн 3 ала алабыз. Пи бөлүнгөн 3, демек түшүнүктүү. Муну өчүрүп турайын, пи бөлүнгөн 3-тү өзүн жазайын. Пи бөлүнгөн 3. Пи бөлүнгөн 3. Азыр мен өзүнчө достор, мен азыр өзүнчө кайра айлана сыздым, силерге пи бөлүнгөн 3-тү түшүндүрүш үчүн. Албетте бул жакта пи бөлүнгөн 3 менен бул жерде турат, бул жерде турат, анан бул жерде турат. Андан кийин так, биринчи пи бөлүнгөн 3, экинчи, үчүнчү кайра бул жерде турат. Анан бул жерде турат. Эми болжолдуу түрдө ушул жерде турат. Пи бөлүнгөн 3, экинчи пи бөлүнгөн 3, үчүнчү пи бөлүнгөн 3, төртүнчү пи бөлүнгөн 3, анан бешинчи пи бөлүнгөн 3. Албетте кайра тескериден дагы башка маанилер жазып чыксак болот. Эми кайра бул жака 0-дөн баштап радиусу 1 болот. Албетте булардын түшүндүк, мына бул жер 1 болот экен, бул жер минус 1 болот, бул жер 1 болот, бул жер минус 1 болот. Бул координаталарга тиешелүү. Айланага тиешелүү, булар пи болот. Албетте координатага тиешелүү бул жерде 1-0 бар, координатага тиешелүү. Айланага тиешелүү мына бул жердеги, мен азыр кызыл менен жазсам, могу 0-дүчү бул жерде. Бул айланага тиешелүү. Анткени биз деген так кана ошол жерден 0-дөн баштап атпайбызбы? 0-дөн баштап пи бөлүнгөн 3-кө кетип атабыз, мындай кетип атабыз. Демек бул айланага тиешелүү 0. Бул 0, могул координаталар системасына тиешелүү 0. Түшүнүктүү, экөөнү аймалап алдык. Кеттик. Андан кийин бул жактан x-ти карай ылдый түшүрөм. X-ти карай ылдый түшүрөм, анан y-ти карай дагы бир
адамдарды жасаттырам. Эми пи бөлүнгөн 3 дейт. Албетте бул жер 90 градуска бизге бардыгы жакшы белгилүү, анткени перпендикуляр типтикке түшүп атат, мен тип түштү. Пи бөлүнгөн 3 бул деген 180 градусту бөлүп саласың 3кө деген. 180 градусту 3кө бөлсөк, биздики 60 градустан тиет. 60. Демек, могул жери 60 градуска барабар экен. А бул жер болсо 30 градуска барабар. Бирок 90 градуска. Себеби мынакей бул жер 30, 60, 90. Бул жакта эле 30, 60, 90. Болгону муну биз мындайдан туруп койдукпу? Ушундайдан айлантып койгондой сыяктуу эле болуп калды да. Кайрадан изилдөөнүн кажети жок, достор. 30 градустун карамашына жаткан жак 1/2 барабар. Демек, мына бул жер 1/2 деген жыйынтыкка келебиз. Анда бул жер канча болот? Бул жакта эсептегенбиз, тамыр асты 3 бөлүнгөн 2. Тамыр асты 3 бөлүнгөн 2. Эми болду, ушинтип эле жыйынтык тапса алабыз. 2 пи бөлүнгөн 3тү y-га жөнөтсөк, тамыр асты 3 бөлүнгөн 2-ни алабыз. Ал эми 2 пи бөлүнгөн 3тү x-ту көздөй чуркатсак, 1/2-ни алабыз, бирок минус белгиси менен, бул жакта дагы азыр. Ооба. Бул жактан 4 пи бөлүнгөн 3 минус 2ден 1ге барат. Ал эми бул жер кандай болот? Бул жер болсо тамыр асты 3 бөлүнгөн 2 болот, минус белгиси менен. Кайра. Так. 5 пи бөлүнгөн 3тү биз y-га жөнөтсөк, ушуну ала алабыз. X-га жөнөтсөк 2ден 1-ди алабыз деген жыйынтыкка келебиз, достор. Эң акчагында кичине өзүм башым айланып кетти окшойт, бирок силерге баары эле түшүнүктүү болсо керек, достор. Пи бөлүнгөн 3 менен пи бөлүнгөн 6 экөө бири менен байланыштуу экен. Демек, достор, ушул радиандарды, мына могу радиан деп коет, пи бөлүнгөн 6, пи бөлүнгөн 3, пи бөлүнгөн 2 дегендер радиандарды силер координатадагы жайгашкан ордун таба алдыңар, үйрөндүңөр. Достор, мынакей сабак ушу менен жыйынтыкталат. Эгер сабак жатса, лайкыңарды аябай кылып, мага аябай кубанычтуу болот, достор. Ал эми кийинки сабагыбызды биз улантабыз.